Allah Teala keremetli Kur'an'da "Nahnu naqussu aleyke ahsanal qisas." Ey Muhammed, biz sağa en жақсы okuyulardı bayandap berебиз дейт. Бүгүн да мына ошол биз сиздер менен сөз кыла турган нерсе бул албетте Аллах Тааланын мына ошол Фир'аун менен Муса пайгамбардын окуясын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга баяндап бергендегиси тарыхтан маалымат алабыз. Албетте Фир'аун "Ана раббукумул а'ла", мен улуу кудаймын деп өзүн кудай деп жар салган инсан эле. Фир'аун өз доорунда мына ошол жаңы төрөлгөн, ушул жылы төрөлгөн балдардын бирөөсү сенин душманың болуп, сенин падышачылыгыңды алат, сенин аскерлериңди баарын кырып жок кылат деген маалыматты билип, мына ошол жылы төрөлгөн бардык наристелерди өлтүрөт. Эркек баланын баарын өлтүрөт. Керек болсо мына ошол боюнда бар аялдардын курсагындагы жарып, эркек баланы алып ыргытып, мына ошол эмне ушул төрөлбеш керек, анткени төрөлгөн бала менин падышачылыгымды, менин аскерлерим менен кошо мени жок кылат экен деп мына ошол өзүнү этияттап коргош үчүн мына ушундай кадамга барат. Албетте Аллах Тааланын планы бул башка эле. Жараткан Аллах Таала эгер бир нерсени кааласа, ал өзгөрүүсү мүмкүн эмес. Жараткан Аллах Таала буйрук берген нерсе, Аллах каалаган нерсе ал сөзсүз ишке ашат. Муну биз мусулмандар ыйман келтирип аябай жакшы билебиз. Фир'аун дагы мына ошентип аябай катуу немемен бир да ошол жөөттөрдөн бир да баланы калтырбастан баарын өлтүрүүгө буйрук берип өлтүрүп, мына ошол акыры Муса пайгамбардын апасына дагы учурет келди. Анткени Муса пайгамбардын апасынын колунда жаш наристе, бешиктеги бала бул албетте Муса пайгамбар эле. Муса пайгамбардын аял апасы качып келип, мына ошол дарыянын жээгине келген учурда, артынан аскерлер келип калган учурда, Аллах Таала кереметтүү Кур'анда кайрылып, "Ва аухайна ила умми Муса ан ардииhi". Биз Мусанын апасына кайрылдык. Эй, эне, колуңдагы балаңды Мусаны эмизгин. Файзахифти алейхи фалқихи фил ям. Эгер балаңды өлүп калат деп коркуп атсаң, аскерлер келип азыр өлтүрүп коет, колунан тартып алат деп аткан болсоң, анда деңизге ыргыткын, сууга ыргыткын. Албетте биз аны сага өзүбүз куткарып беребиз. Вала тахафи, вала тахсани. Коркпогун, кайгырбагын. Инна раддуху илейк ва жаилуху минал мурсалин. Кайгырбагын. Биз сөзсүз балаңды сага жөнөкөй бала эмес, балким пайгамбар кылып кайтарып беребиз дейт. Мына ошентип Муса пайгамбарды эмизип туруп ыргытат, ал эми бешик агы барып Фир'аундун хан сарайына кирет. Мына ошол жерде Фир'аундун аялы суудан таап алып туруп, Аллах Тааланын кудурети өлтүрөм деген, жок кылам деген Фир'аундун өзүнө бактыртып коет. Фир'аун аялы алат дагы мына ошол Фир'аун именно ушул бала болсо керек, муну дагы өлтүрөбүз дегенде, аялы балким бул сени менен менин көзүмдүн кубанычы болуп, бизге пайдасы тиер, бизге камкор перзент болор. Кой эми бул жаш бала экен өлтүрбөйлү деп туруп, мына ошол алып калат. Аллах Тааланын кудурети, Аллаху акбар. Аллах бир нерсени кааласа, ал албетте жүзөгө ашары, ал ишке ашары баарыбызга белгилүү. Мына ошентип бардык балдарды өлтүрүп жок кылат, бирок Аллах Таала айткан, сенин падышачылыгыңды алат, аскерлериң менен кошо жок кылат деген наристени Аллах Таала өзүнүн байлыгына, өзүнүн кол астындагыларга бактыртып коет. Мына ошентип Муса пайгамбардын апасы ыргытып коюп, түнү менен аябай кайгырат. Ал эми эртеси күнү мына ошол Мусанын артынан барчы деп, мына ошол өзүнүн сиңдисин, өзүнөн кичүү эжесин жөнөткөн учурда, мына ошол барып туруп, Фир'аун аялы алгандыгын билет дагы, эгер кааласаң силерге муну багып бере турган аял таап берем деп туруп, мына ошол Муса пайгамбардын апасынын өзүнө кайра кайтарып берип, мына ошентип өзүндө кызматчы болуп жүрүп, мына ошентип Муса пайгамбарды багып тарбиялап, мына ошентип Муса пайгамбар эр жетет. Урматтуу мусулман бир тууган, мен айтайын дегеним, Аллах Тааланын бардык биздин тагдырыбызда, жашообузда өзүнүн эрежеси бар. Аллах Тааланын койгон план, нормасы бар. Албетте ал нерсе биз кайгырсак да, кайгырбасак да, ыйласак, ыйлабасак да ал албетте ишке ашат. Ошондуктан дагы биз эч бир кайгырбастан жаратканга таваккал кылышыбыз керек. Кечеги сабагыбыздагы "Ва ман ятаваккал алаллахи фа хуа хасбу". Ким Кудайга таянса, албетте Кудай жетиштүү деп мына ошол Кудай Таалага таянуу, Кудайдан коргоо суроо жөнүндө сабак кылганбыз. Бүгүн да мына силерге ошого кошумча эгер маалымат катары турган болсо, Муса пайгамбарды ошентип өз жок кылам деген душмандын колуна Аллах Тааланы бактырып койгондо болсо, албетте бул Кудайга таянсак, Кудай бизге жетиштүү экендигинин дагы бир чоң далилдеринен.